Жоқ екен деді. Какой-то юристті бүтіп бар іштей беруші. Анан Оштың примадоннасы болып жылдай бер деді. Пугачева деле примадонна болып жүреді. Сен деле, сені мен уважаю как певицу деді, эстрадную певицу. Барымызды уважаю. Іштей беруші деді. Ну зачем сен музыканы үшін? Сен азыр дедің, мына, например, біздің балдар Шопенді ойнаса, же менің студентім ария, романсты ырдаса, сен ошону анализдеп бересің бе? Жоқ дейді. А эмне үчүн бу жерге училищага отурам деп атасың дедим. Хотя бы дедим, музфактын образованиясы окулду да. Может быть, бы мы приняли, может быть, деп ошентип. А кетен кызым жазчы заявление десем, тың кыйып отуруп алды. Кече ушул жерде жүрдүм. Айланып кеткен балдар 51 жылдан бери мен ушул жерде иштеп атам. Ушундай жорукту мен эч качан көргөн эмесмин. Бизде мына азыр мынандай бассаңыз, бүт бары директорлор с высшим образованием, Ленинградты бүтүп келген, Ташкентти бүтүп келген, Алматаны, Московский концерт. Мына бүт бары директордун фотографиясы турат, азыр көрсөңөр. Анан кийин эле Самара келип эле туруп калсалар, это неправильно. Азыр секретарь кишиге да айттым, это вы виноваты. Мына коллективдин көзүнчө айттым. Сиз виноватсыз дедим. Эмне үчүн образованиясын сурап туруп неме ишке койбойсуз дедим. Соттордо кандай соттоп тетиги Ташиев эмне кылып атат? Анын баарын укугун коргоңдор жаман коюп кетти да. Анан кийин, конечно, мугалимдерди укугун коргогон иши жок. Биз укук коргоо эмес, биз коопсуздук кантылдоо үчүн да. Бизге бул жерге адамдар шоолуп атат дегенден келдик. Биз баардыгы бирдей, Бизди түшүнгүлө, балдарым, бизди түшүнгүлө. Бүт бары консерваторский образованиябыз бар. Анан кийин эле бул кыз келип эле отуруп алса, например, силерге деле, например, министриңер, биз никакое образование, базарда отурган эле тиги немен алып келип эле отургузуп койсо, силер деле будете, наверное, возмущаться. Туурабы? Силер деле возмущаться. Sağ olun, çok